Катуу шамал Каракол шаарынын тургуну Абаткан айымдын үйүнүн чатырын учуруп кеткен. Тамдын чатырынын 70% зыянга учураган. Куткаруучулар келип оңдоо түздөө иштерин жүргүзүп атат. Абаткан айымдын айтымында дээрлик 10 жылдан бери турак жайын үзгүлтүксүз камсыздандырып келаткан. Андыктан ал чыгымдын орду мамлекеттен кайра төлөнүп берет деген ишенимде. Учурда жардам алганга чейин мурдагы эле чатырды убактылуу жаап койдук дейт. Жетилерге чукул, аябай болуп көрбөгөндөй катуу шамал болду. Тышка чыксак, крыша кайрылып, жаман акыбалда калдым. Үстүнө чыгып караса, темирлерден калбыр болуп калыптыр дейт. Бүт бары тешик дейт. Мурдакы шамалда да учуп кеткен. Камсыздандыргандар келип жардам берип, кайра ордуна келтиргенбиз. Дуандын дээрлик бардык район шаарларында шамалдын кесепетинен зыян тарткан объекттер бар. Айта кетсек, Каракол шаарынан эле 5 көп кабаттуу турак үйдүн жана 1 чарбалык курулуштун чатыры учуп талкаланган. Ал арада айрыкча көп кабаттуу үйлөрдүн басымдуу бөлүгү камсыздандыруудан өткөн эмес. Мындан улам мекеменин өкүлдөрү тургундарды көп кабаттуу үйлөрдүн чатырларын да камсыздандыруудан өткөрүүгө чакырышат. Ал эми көп кабаттуу үйлөр боюнча 220 сомдон 300 сомго чейин чогултушуп, жанагы ДСИ деп айтып атпаймынбы, ошонун крышасын страховать этип, чатырларын страховать этип койсо болот. Бул 4000 сом болот, а биз тараптан болсо 400 000 төлөнүп берилет. Бир подъездикин примерно айттым. Булар дагы еще 2-3 подъезден болот атпайбы, ошолорун дагы эсептеп санап беребиз. Кандай жабыркаган болсо, ошонун баарын тактап, bir айдын ичинде, даже 1 айга жетпей, төлөнүп бүт бары берилет. Шамалдын күчүн мына бул видеодон эле баамдап көрүүгө болот. Жол бою өскөн дарактарды тамыр менен кошо кулаткан. Облус боюнча 130дан ашык бак кулаганы маалым болду. Анын ичинен Каракол шаарында 4 бак кулаган. Крышасын жулуп кетти. Жолго түшүп. Шаардын чарба кызматы буга чейин эле кооптуу делген эски бактарды кыюу иштери жүргөнүн билдирет. Бирок бул иштерди дагы да улантуу менен адам өмүрүнө коркунуч жараткан бактардан арылуу иштерин тыкыр жүргүзүү керектигин кечээки шамал көрсөттү дешет алар. Бул теректеримизде көп чоңоюп өсүлгөндөрүнө буларга мисалы айтканда 60 жыл болуп калды мисалы. Аналар көңдөй болуп мисалы шамал болгондо алардын коркунучтугу, коопсуз жайме жагынан абдан эле көп. Колдон келишинче аларды жоготуп, менче аларды деген жаңы бактарга аралаштырган, отургузган жакшы го деп ойлойм. Кооптуу деген бактарыбызды эртең менен мониторинг этип чыктык. Бир 6 даана бак бар экен. Биздин өзүбүздүн агрономдорубуз бар. Өзүбүз мониторинг этип турабыз. Жылда 2-3 жолу мониторинг этебиз. Жазгы, анан күзгү мониторинг болуп турат да. Анан эми ушул кечөөнкү шамалдан кийин эми муну биз катуу көзөмөлгө алып, мындай алдын ала иштерди жүргүзгөнгө аракет кылабыз. Бүгүнкү күндө жарандык коргонуу комиссиясы өзгөчө кырдаалдар бөлүмдөрүнүн кызматкерлери жеринде катуу шамалдын кесепетинен зыянга учураган жайлардын санын тактоо иштерин улантууда. Шамалдын ылдамдыгы 26 метр секундка чейин жетти. Кулап калган бак дарактарды жана жабыркаган турак жайлар боюнча тактоо иштери жүргүзүлдү. Жана бүгүн 19 май күнү дагы ошо жарандык коргоо кызматтары тарабынан тактоо иштери жүргүзүлүп жатат. Белгилей кетсек, 18 майда болжол менен саат 17:30 чамасында Ысык көл облусунун Жети Өгүз, Ак Суу, Түп, Тоң, Ысык көл райондорунда жана Каракол шаарында катуу ылдамдыктагы шамал болуп, натыйжада турак үйлөргө, социалдык объектилерге зыян келтирген. Тактап айтсак, жаратылыш кырсыгынан Дуан аймагы боюнча 5 көп кабаттуу үй, 217 турак үй, 17 социалдык объект, 127 чарба курулуштары, 3 даана унаа, ошондой эле 26 трансформатор жабыркаганы аныкталды. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары.